Ар бир бөбөк мультфильмди сүйүүнү менен көрөт. Мультфильм кичинекей балдардын аң сезиминин калыптанышына жана келечекте кандай инсан болуп чыгаарына абдан чоң таасири бар. Ошол себептен мультфильмди жөн гана баланы алаксытуу үчүн эмес, олуттуу мамиле кылуу керек дейт адистер. Мен негизи эле айтат элем да, ата-энелергечи баягы телевизорду коюп эле өзүңөрдүн жумушуңар менен алек болбостон дайыма фильтрлегиле, дайыма көргүлө, кызыккыла, эмнени көрүп атат балдарыңар, эмнени үйрөнүп атат ошондон. Жана мультфильмдердин арасында абдан сонун сюжеттери менен мультфильмдер бар. Мисалы айталы Золушка. Мультфильмди балдардын жашына жараша коюшу шарт. Мисалы 3 жашка чейинки балдар маанисине эмес динамикалык кадрларга көңүл бурушат. Андыктан гүлтерген же жаныбарлар качкан позитивдүү кадрлар болуусу жакшы. Динамичный мультфильмдерчи кичинекей балдар баягы карап атканда маанисин деле түшүнбөйт да, аларга баягы смена кадр керек да. Тез нерсе айланып алмашып туруш керек да. Ошо менен алар өздөрүн алаксытышат. Жанакы бала чоңое баштаганда эмне үчүн биз уже 3 жаштан кийин болду, Маша Медведьти көрсөтпөгүлө дейбиз. Себеп дегенде алар ошону кайталашат. Алар ойлошот, Маша кылып атабы, демек мен да кылсам болот деп подражать эте башташат да. Ошондон алыс болуш үчүн Маша Медведьти демек көрсөтпөш керек. Мындай уруп согуу, кандайдыр бир агрессиясы бар мультфильмдерди дагы көрсөтпөгөнгө аракеттениш керек. Себептен баягы өсүп аткан баланын психикасы дагы калыптана элек. Балаңыз канча мультфильмге канча убакыт кетирип жатканын көзөмөлдөңүз. Анткени бул бир гана психикасына эмес, экинчиден анын ден соолугуна да терс жактарын тийгизүүсү мүмкүн. Азыркы тапта жаш балдарда көз ооруларынын көбөйүүсүнөн бирден бир себеби смартфонду, компьютерди сыналгыны балдар чектөөсүз көрүп жаткандыгынан деп белгилейт дарыгерлер. Учурда синдром сухого глаза деген бар да, көздүн сырткы челгабы кургап бара турган. Эмне үчүн ага азыркы учурда аябай көп болуп атат, азыркы жылдары, потому что биздин деген кичинекей балдардан баштап жана смартфон, гаджеты, планшеты, компьютеризация дегендей ошолордун бүт баары терс таасирин көзгө кылат да. Эмне үчүн дегенде, во-первых, там защитный экран көпчүлүгүндө жок. Анан жана синий свет деп коет гаджеттердики. Көз ирмебиз 3 эсе азыраак болот экен да, биз умутуп эле тиктеп эле ошону тиктей беребиз да. Аганча көз ошондой ачык болгондо кургай баштайт челгабыктарыбыз, сырткы челгабыбыз. Сөзсүз түрдө ал дагы бир какой-то көйгөй алып келет. Кайсы бир мультфильмди көргөн соң балаңыз ал жердеги каарманды кандай элестеткендигин сурап чыгыңыз. Айрыкча өтө коркунучтуу, фантастикалык мультфильмдер балдардын агрессиялуу болуп чоңоюусуна түрткү болот. Колобок деген мультфильм болуп атты дейли. Ал айтат да, аял деген тигил чоң апасынан, чоң атасынан кетип калыптыр, ана баратса аны деген коён жеп коюптур депчи. Анан сиз айтасыз, жок, коёндон кийин да чуркап кетти го, кимге жолукту эле андан кийин депчи. Айтат, чын эле коёндон кийин ал баягы кашкырга жолукпады беле деп. Сиз ошентип баягы жомоктун аягына чейин жеткиресиз. Эң негизинен бул жомоктун мааниси эмне? Түлкү алдап баягы жеп коет колобокту. Ошого жеткиришиңиз керек да. Бала түшүнүш керек. Ким аны жеп койду? Эмне себептен жеп койду? Дед Мороз? Не может быть. Докажи. Чудеса! Дед Мороз! Настоящий! А сережки можно? Пиши. Сережки яхонтовые. Чего они, интересно, там понаписали? Известно чего. Меч дамасской стали, булаву и 12 византийских дротиков. Думаете, дротики забыли? Бала оюну маанилүү болгондой эле балдардын көрүп жаткан мультфильми да чоң мааниге ээ. Сейчас все продемонстрирую. Эй, я чувствую запах океана. Что ты делаешь? Теперь мне это не продать. Айзада Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү. Надежная конструкция обеспечит вас воздухом на все грядущие годы. Правда результат?